Кутман күн урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Путин менен Трамп Аляскадан жолукмай болду. Аляскада Беринг булуңу бар. Беринг булуңу аябай кичинекей. Аляскада Орусия, ошо Камчатка менен Аляска өтө жакын болот бири-бирине. Бир кездерде Аляска Орусияныкы болчу, анан Екатерина экинчиде кезинде Алясканы сатып ишкен да Америка Штаттарына. Сатып ийгенден кийин Америка Штаттарынын ошо бөлүгү болуп калды, жана Канаданы каптап калды да Аляска. Эми ошол жерден жолугушалы дейт. Аякы суук, бир топ эле азыр деле жайкы күндөрү деле мындай бир топ эле суук. Анан ошол жерден ошо Украина менен болуп аткан согушту токтотолу дейт да Трамптын ою боюнча. Бирок азыртан баштап дүйнө серепчилери жарылып кетти. Айтып атышат, бул деген Украинанын кызыкчылыгына каршы боло турган жолугушуу болгону жатат. Уитков ошо Путин менен жолугушту, сүйлөшүштү. Уитков келип туруп айтты Трампка, ошо баягы басып алган жерлердин 4 аймагында ошол жерлерди башка жерлерине алмаштырып, Орусия өзүнө калтырган атат деп айтты да. Бирок ошонун аркасы менен Орусиянын тараптан дагы маалымат келди. Жок, биз 4 аймакты тең калтырыш керек деген талапты койдук деп атышат да. Демек баягы жарым-жартылай территорияны бөлүштүрүү эмес, толугу менен бүт территорияны сурап жатышат да Орусия. Бул нерсе Зеленскийдин атырылганын алып келди. Зеленский атырылып туруп айтты, бизде баягы конституциябыз бар, элибиз бар, биз деген Украина макул эмес, бир да мындай баягы өз жеринен өткөрүп берүүгө даяр эмеспиз деп чекит коюп койду да. Эми келерки ошо Аляскадагы жолугушууда ошо соодалашканга эч кандай мындай чекит калбай калды да. Соодалашканга себеп жок. Анткени бардык тараптар эски эле ошо позициясында, эски ой пикиринде, талаптарында турат, шарттарында турат. Албетте 12 сааттын ичиндеги акыркы ошо евро биримдик дагы атырылып кетти. Алар да өзүнчө сөздөрдү айтып чыгышты. Мисалы үчүн европалык мамлекеттердин башчылары биргелешип ошо Улуу Британия, Франция, Италия, Германия, Польша, Финляндия жана Евро комиссиянын мүчөлөрү ошо чогулуп туруп бир ушундай билдирүү жасашты. Ал билдирүү боюнча ар бир ошо тынчтык боюнча сүйлөшүүлөр АКШ менен Орусиянын ортосундагы Украинаны пикирин эске алыш керек деп айтышты да. Албетте алар деген Дональд Трампты макташты жана айтышты, аябай сонун, сиз ошо тынчтыкты орнотом деген ниетиңиз өтө сонун, бирок Украинаны четке какпагыла, Украинанын ошо кызыкчылыктары дагы сакталсын деген ушундай сөздөрдү айтышты да. Анан албетте бул деген башка нерселерге да мындай сокку берди. Мисалы үчүн алтындын баасы артка жөнөп кетти, күмүштүн баасы бир аз басаңдады, жездин баасы дагы бир аз басаңдады да. Ошо баягы темирге болсо баалар кичине мындай жандангандай болду да. Бул эмнени билдирет? Бул деген ошо кайра тынчтык болчудайбы же болбочудайбы түшүнүксүз болуп атат да. Жана геосаясий мындай кандайдыр бир чечим даяр эмес. Албетте тынчтык болбочудай болуп атат да. Ошол Аляскадагы болгон жолугушуу анын артынан мындай жыйынтык чыкпачыдай болуп жатат да. Бирок Трамп аракетте, Трамп ушул согушту эмнеси болбосо дагы токтотом дейт. Анан токтоткондо ошо алсыз өлкө төлөйт дегендей болуп атат да. Анткени алсыз өлкө бүгүнкү күнү ошо Украина деп эсептелип жатат. Анткени Украина территориясын жоготуп атат. Ошо менен бирге эгерде согуш майданын карасак, Украина тим эле катуу тиштенип атат да. Мисалы үчүн Курсктан кайра контратака кылышты. ДРГлер, диверсиялык топтор Орусиянын аймагына өтүп кетишти, кайра ошо жарып туруп чек араны. Анын сырткары ошо толугу менен Орусиянын амбарларын, камбарларын, октарларды сактаган жардырып атышат тынбай. Орусиянын 2000 километр тереңдигине дрондор кирип кетип атат. Ошо Орусиянын территориясындагы складдарды жана аскердик объекттерге ыргытып жардыруучу заттарды. Жана ошо негизи бүгүнкү күнү аскер серепчилер айтып атат, Украина аябай катуу контратакаларды жасап атат дейт. Жана ошо Орусиянын жалпы ошо жайкы чабуулу толугу менен кыйрады дейт, өз максаттарына жеткен жок дейт. Орусиянын аскерлеринин күчү азайды дейт, эчтеке кыла алышкан жок дейт. Сумыдан керек болсо баягы түрмөдө отуруп жаткан аялдардан жасалган батальондор согушка катышты дейт. Аялдар кадимкидей Орусиянын баягы түрмө зечкалар ошо украиналык позицияларына атака кылышты. Ошол жерден өлтүргөндөн кийин украиналык чалгындоолор айтып атат да, ошо аялдар жүрөт деп. Баягы чабуулду токтоткондон кийин өлүктөрдүн арасынан аялдардын денелерин табышты да. Анан дагы
ошо Сумыдан илгиликсиз болуп атат. Сумыдан дагы эле алдыга жылып атат Орусиянын аскерлери, бирок алардын мындай алып барган жоготуулары өтө чоң болуп атат да, өтө сезимдүү болуп атат. Украинанын ошо аскер күчтөрү Мадияр башкарган Роберт Броуди, Мажар деген, Мадияр деген, Птахи Мадияр деген канал бар YouTube'да. Ошол жетектегенден кийин аны баягы аскердик операцияларга башчы катары коюшту Украинанын Зеленский президенти. Ошонун аркасы менен ал дрондорго чоң ставка кыла баштады да. Дрондорду гана колдонобуз. Жасалма интеллект менен колдонулуучу дрондорду жасай баштады. Мисалы үчүн Кореяда бир стартап чыккан, аякта мисалы үчүн 100 дронду бир эле оператор башкара алат да. Дрондор жасалма акыл менен коштолгон. Бир эле ошо патруль аймагын көрсөтүп койсоң, ошол аймагын кайтарат. Эгерде максаттарды көрсө, ошол максаттарды тез таанып, эч кандай рэпти колдонбой, эч кандай баягы радио мындай байланышты же болбосо видео сүрөттү бербей станцияга, операторго ошол максаттарды атакалайт автоматтык түрдө. Ошондой нерсе Кореяда жашаптыр, Түштүк Кореяда. Эми украиндар бул нерсени дагы жасашты. Жана ошол дрон баягы башка дрондор, шахеттерди уруучу дрондорду жасап атышат, серияга киргизип атышат. Жасалма интеллект менен коштолгон ушундай майда дрондорду, жанкечтүү дрондорду жасап атышат да, квадрокоптерлерди. Ал квадрокоптерлер ошо рэптен коргонуш үчүн толугу менен автономдук түрдө иштелип жатат да. Ошо өзүлөрү чечим кылып кадамды атака кылышты, кылбашты. Радио сигнал, видео сигнал кээ жерде берилет, кээ учурда берилбей калды. Анткени жасалма интеллект баягы рэптен өткөрөбөй калат да ошо видео сигналды. Бирок андан кийин чалгындоо дрондор барып туруп ошо оптикалык байкоолор жасап отчет берип жатышат да, мындай сокку болду болгон жокпу деп, чоң бийиктиктен. Кээ учурда 8 километр, 4 километрден. Ошондой нерсе жаңылыктар болуп атат. Украина Броуди мисалы үчүн Орусиянын каналдарында, телеграм каналында, аскер серепчилердин каналдарында айтып атышат, ошол эң чоң бизге душман ошол Роберт Броуди болуп атат дейт. Мажар, ошо Мажардын птахалары дейт, же болбосо чымчыктары өтө бизге ошо кокобузга чейин жетти, өтө бизге жинди келтирип атат. Мынча чыдамыбызды толугу менен мындай алып салып атат. Бул деген эң кооптуу адам, ушуну жок кылыш керек деген сөздөр болуп атат да Орусиянын телеканалдарында. Албетте башка эле мындай багыттарда да Орусиянын аскерлери эч кандай жыйынтыкка жетишкен жок. Бирок ошол менен бирге баягыдай эле болуп атат. Орусиянын аскерлери метрлеп алдыга жылып атат. Ар бир метрге 100 киши жаткырса дагы, ар бир километрге 1000 киши жаткырса дагы баары ушундай алдыга жылып атышат. Бирок снабжение аябай начар. Алдыга жылуулар анча алыс болгон эмес да. Албетте баягы ийгилик деп ушуну айтууга кыйын да. Андан сырткары дагы ошо Индиядагы Америка Кошмо Штаттарына атырылып каршы чыгып аткансыйт. Мисалы үчүн жакында ошо кимге айтылганын түшүнбөй жатам. Эгерде урматтуу көрүүчүлөрүм, сиздер бул жаңылыкты окусаңар, көрсөңөр, ошо ойлоп көрсөңөр, айтып көрсөңөр комментарийге, кимге айтып атат бул индиялык ошо Упендра Двиведи деген жакында чоң геополитикалык согуш болот деп айтып атат, өзүнүн өлкөсүндө дагы айтып атат. Жана ошо аябай чоң катуу согуш болот. Ошол согушта бүт улутту мобилизация кылыш керек болот. Бүт ишкерлерди, бүт баягы окумуштууларды, армияны бириктириш керек болот. Бүт улутту бириктирип, ушуну ынтымакка чакырыш керек болот деп жатат. Мисалы үчүн Operation Sindoor бул деген баягы Пакистанга каршы атаканы айтып атат. Ошо мисалы үчүн ошондой сыяктуу операция болушу ыктымал, бирок мындан да татаал операция болушу ыктымал деп атат. Анан баары ойлонуп атышат да, Пакистанга каршы айтат, Кытайга каршы айтат, же АКШны да ошо аскердик душман катары көрүп атат. Бирок Индия АКШнын мындай өнөктөшү, Евробирмиктин өнөктөшү эмес беле деп. Бирок ошо Индия менен АКШнын ортосунда да карым катнаштар бузулуп атат. Анткени Индия дагы эле ошо Орусиянын нефтисин саткысы бар да, АКШга терс карап атат. Ошондой нерсе болуп атат. Ушундай кызыктай сөздөр айтыла баштады. Албетте бул деген бир четен таң калтырат, бир четен ушу кооптондурат да, дагы эмне бала болуп кетип атат экен деп ушул тарапта. Ошондой жаңылыктар. Украина турат. Украина аз-аздан территориясын жоготуп атат, бирок Украина тиштенип атат, жаман жоготууларга учурап атат. Бирок Орусиянын армиясы орточо алганда 2,5-3 эсе жоготууларга учурап атат. Андан сырткары Украина
тук мындай жол менен биринин аркасынан бирин Орусиянын экономикалык активтерин жок кылып атат да. Орусия Центробанк акча чыгарып атат, бирок эми Орусия баары нефти сатылып атат Индия аркылуу, Кытай аркылуу, бирок мисалы үчүн Кытай ошол нефть кайра иштетүүчү заводдорду азайтып атат. Анткени Кытай жашыл экономикага өтүп кетип атат. Күн батареяларына, ГЭСтерге, ошо водородко акырындап көңүл буруп атат. Акырындап ошо көмүр кеңири иштетип атат. Көмүр бар Кытайда да кеңири. Ошондуктан газга жана бензинге болгон көз карандылыгы Орусиядан ошол азайып атат да. Бар, сакталат, көлөмү чоң, бирок азайып атат. Анан сырткары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу салынса, анын бою менен ошо газ түтүкчөсү салынат деп айтылууда. Ошол газ түтүкчөсү аркылуу Түркмөниядан ошо Суарга, Синжанга Кытай газды алып бармакчы да. Ошондо Орусиядан болгон көз карандылыгы такыр азайып калат, такыр жок болуп калышка барат да. Ошондо Орусияга бир четинен дос, бир четинен баягы акча санаганды билген Кытай ушундай иш аракеттерди кылса, Орусия такыр начар абалда калып калышы ыктымал. Азырынча акчасы жетиштүү, бирок ошол долбоорлор ишке алса 5-6-7 жылдын ичинде анда такыр эле Орусиянын ресурстары азайып калат. Ошо кимге сата алат газын, тияк биягын. Ошо бир ушундай нерсе болуп атат. Андан сырткары дагы Орусиянын сууларын жакында бир суу боюнча конгресс болду Өзбекстанда. Өзбекстандык окумуштуулар айтып атат, Орусияга келгиле дейт, Сибирдин сууларын Борбор Азияга буралы дейт. Эмесе бул жерден жаман ачкачылык болот, жаман кургакчылык болот. Жакынкы 50 жылдын ичинде согуш болот суу үчүн. А Сибирде болсо суулар бекер эле кетип атат, эч ким менен пайдаланбай деген долбоору. Мурунку сайттарда ушундай долбоорлор бар болчу. Пахта өстүргөнгө ушундай Каспий жана ошо Арал деңизин толтурганга ушундай долбоорлор бар болчу. Сууну ошол Иртыш, Тобол, башка Волгаларды булдурган үчүн, бурдурганга негизи Иртыш менен Тоболду да ошо Сибирден. Ошондой чоң мега проекттер да каралып атат да. Ошо келечек абдан кызыктуу, жумуш көп, убакыт аз, ден соолук болуп эле, көңүлүбүз ток болсо эле, жакшы болсо эле, аябай көп ишке колубуз жетчүдөй болуп атат да. Бир гана ошого даярданыш керек, үйрөнүш керек, окуш керек. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunday iş geldik de senin kuralın al. Business bankeri barına başlardan vur karavan. Çok ortasın car yolunday iş geldik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.